Саламатсыздар, урматтуу менин кичи мекендеш жердештерим. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Урматтуу мекендештер, мен Кыргыз Республикасынын 8-чакырылышынын жогорку кеңешине өз талапкерлигимди койдум. Урматтуу мекендештер, менин жашым 41-де. 3 жогорку билимдин ээсимин. Карапайым үй бүлөдөн чыккан урматтуу мекендештер. Бир ата беренеден жалгыз баламын. Урматтуу мекендештерим, ушул шайлоого катышып жатып, ооба башыман кыйынчылыктарды өткөрүп жатам. Кандай кыйынчылык десеңиздер, мен Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтеримди тапшыргандан кийин 25 күндө аран 7-8 күндө берилчи күбөлүктү 25 күндө мага беришти. Ансыз келгенсип азыр Бишкек шаардык соттук коллегиясы мени үгүтчүлөрүнө катыштырган жок. Үй камагында жатып, сиздерге кайрылып жатам, урматтуу мекендештер. Бизге кемпирабад иши боюнча кылмыш козголгон. Бирок андан акталып чыкканбыз, 3 жылдан ашык болду. Жогорку кеңешке ат салышып бара жаткан максатым ушу элдин, карапайым элдин чыныгы өкүлү болуп берейин. Чыныгы элге керектүү мыйзамдарды иштеп чыгып берейин. Жана өйдө жактын көзүн карабаган адилеттүү депутат болоюн деп өз кандидатурамды койдум. Урматтуу мекендештер, ушул шайлоодо урууга, улутка, жердешчиликке бөлүнбөй, туура адамдарды тандашыңыздарды сиздерден суранам. Анткени эртең шайлап алып, булар жаман, тигилер жаман деп бармагыңыздар тиштеп калбай, татыктуу адамды шайласаңыздар, алар эл үчүн иштейт. Биз билебиз, ушу жалпы Кыргызстан ичинде, анын ичинде менин кичи мекеним болгон Нарын жергесинде өндүрүш жок безе. Анан муну кылып берип кой, тигини кылып берип кой деп айтып келесиздер. А сиздер шайлаган депутаттар ал маселени көтөрүш керек болчу. Аткаруу бийлигин мыйзамдын камчысы менен сабак иштетиш керек болчу. Ошон үчүн силер мандат берип элекпил кылып шайлайсыздар. Бирок ага жараган жери жок. Тилекке каршы көбү 4 жыл 5 жыл отурушуп 4 сөз сүйлөп коюп кайра көргөзүшөт. Андай болбойт. Мынакей азыр Нарында, Кыргызстандын болгон жеринде эле. Мына ушу менин кичи мекеним Нарында эле айтайын. Жер мунапысына кирбей калган канча деген адамдын документациясы бүтпөй калды. Кызыл китеп алган менен жер мунапысына кирбей калды. Ал мыйзамсыз болуп эсептелет. Мына ушуну барган кандидаттарга суроо берип көрүлөчү, ушуну бүтүрө аласыңарбы деп. Мына ошону ойлонуш керек. Буга окшогон көйгөйлөр толтура. Урматтуу мекендештер, биз ата бабабыз канын төгүп ушул мамлекетти түптөп берген. Аны биз көздүн карагендей Кыргызстан деген сүйүктүү мамлекетибизди сактап калганга милдеттүүбүз жана парызыбыз деп эсептейм. 2,5 миң кылымды караткан кыргыз элим мен ишенем туура тандайт деп. Мен үй камагында жатсам дагы мени колдогондор бар экенине сүйүнөм. Анткени биз бир позицияда, бир багыт менен баратабыз. Азыркы ушул шайлоодо Нарынга мени жиберип койгула. Жок дегенде дебатка жибергиле десем дагы, сурансам да жибербей атышат. Мындай болбойт да. Эгер элим колдоп акталып кетип, то есть элим колдоп депутат болуп шайланып кетсем, мага козголгон кылмыштын баары токтойт. Автоматтык түрдө. Мындай окуя болгон. Шамбай Кадырбеков деген агабызды да ушинтип эл колдоп депутат кылып шайлап берген. Өлкө боюнча 467 кандидаттан 466-сын үгүтчүнө жиберип, мени жибербей атышат. Ооба мен кыскан сайын күчөйм, андай ага чөкпөйм, сынбайм дагы. Башыма кылыч тагып турса дагы артка чегинбейм. Урматтуу мекендештер, келгиле колдоп бериңиздер. Сайсаң, сунсаңар найзаңар болуп берейин. Чапсаңар кылычыңар болуп берейин. Атсаңар огуңар болуп берейин. Айыл апага бөлүнбөй, чынык адам тандаңыздар. Тулпар улутка бөлүнбөйт, улутка бөлүнсө жемсиз калат дейт. Эр жигит урууга бөлүнбөйт, эр жигит урууга бөлүнсө элсиз калат деген бизде накыл жакшы сөзү бар.
Эгерде биз коомду жалаң кошоматчылар менен тургузсак, анда болбой калат. Кошоматчылар менен тургузулган дубал шамалга эч качан туруштук бербейт. Коомду жалаң кошоматчылар гана бузат. Андайга каршы туруңуздар. Урматтуу мекендештерим. Менин бюллетендеги номерум 8. Аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, саламатта туруңуздар.